Onda 2000-1800 el kıynalı yoktu. Ertek oşo undarına çığım tartat da aşçalı kımbat alıp basıp atat da. Дүрбүлөнгө түшкөн эл Жалал шаарындагы базарларда ун саткан дүкөндөрдүн жабык турганына, ачыктарында болсо баанын жогору экенине нааразы болушту. Абалды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары, Жалал Абад шаарынын мэри баштаган атайын кызмат өкүлдөрү рейд өткөрдү. Анда жабык турган айрым ун сатуучу дүкөндөр аштырылып, сатуучулар менен элге түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Барлық ашабыз. Бұл алып сатарлардың искусственный бүгін күнде бағаны көтеріп, елі дүрбелеңге ұшылар салуды. Бүгін күнде ешқандай көйгөйлі мәселе жоқ. Құдайға шүкір, елді пейілі ұстаңдашымыз керек. Ұн жетішті, бары жетішті. Болған алып сатарлар елді дүрбелеңге салып, граница жауыпты, тегінде мұнда. Ешқандай граница жауылған жоқ. Бүгін күнде барлық қарым-қатынаш болып отыр. Болғанды жаңа оруға байланышты ғана адамдарды өткен тәртібі ғана күшеді. Ал эми қарым-қатынаш сода сатып, мұрынқылы деңгейде жүріп жатыр. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Казакстандан азык-түлүктөр тоскоолдуксуз келип жатканын айтышканы менен ун сатып алуу басаңдаган жок. Кардарлар ундун бир мүшөгү 100 сомдон 500 сомго чейин кымбаттаган айтып, ошол эле маалда баасына карабай унду сатып алууга ашыккандар көп болду. Бийлик убада кылгандай эле бүгүн Жалал Абад шаарынын өзүнө эле 130 тонна ун келди. Учурда ун мурдагы эле баасында сатылууда. Ал эми өз кызыкчылыгы үчүн элди дүрбөлөңгө салып, бааны негизсиз жогорулаткан сатуучулар мыйзам чегинде жоопко тартылмакчы. Кече бир топ маселелер болуп аткан. Жанагы кошумча кылып сатып, элди дүрбөлөңгө салып, алар боюнча тийиштүү органдарга тапшырмалар берилген. Бул боюнча бул биздин көзөмөлүбүздө болот. Мындан ары ошондой туура эмес баягы бир айын кептерди улап, ашыкча бааны коюп сатып алган ишкерлерибизге чара колдонобуз. Кызыгы эмнегедир ун базарды тытмалаган элди бүгүн базардан кезиктире алган жокпуз. Сатуучулар болсо баанын жогорулап кетүүсүнө сатып алуучулардын өзү күнөөлүү деген пикирди карманууда. Азыр 28 сомдон ун келди, Таластан келди, Казакстандан өттү. Граница ачык эле, азыр кечеден бери ун түштү. Биринчи сорттун баасы 1,5 миң, Навайдын ундары болсо 1650 сом болот. Биз эми элге кече айтканбыз, эл ун көтөрүлбөйт, эл өзү эле көтөрүп, эл баягы мисалы оорудан корккондон паника кылышты, элге түшүндүргөнбүз. Бирок алга карасан эл жабылып келе берди, анан ошого байланыштуу жаптык бар жакт. Болбосо ундары жоголду, башкара албай калды эле, ушундой болду. Бүгүнкү күндө коңшу Казакстандан азык-түлүктөр анын ичинде унда эч кандай тоскоолдуксуз өтүүдө. Бирок коронавирус улам күчөп бараткандыктан калк арасында баары бир кооптонуулар жогору. Учурда Жалал Абад шаарындагы облустук ооруканада 2 бөлмө коронавируска кабылган бейтаптарды карантинге алуу үчүн даярдалды. Ал эми материалдык резервтер фондунда зарыл болгон азык-түлүктөрдүн запасы бар экени кабарланды. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.